Сен ВИЧ менен ооруйсуң ба? Ооба. Я не пойму, да девкой был бы, обнял бы. Спасибо вам. Вы не очень мне помогли. Спасибо. Спасибо. Это что, прикол, да? Кыргыз коомчулугуна бул нерсе. Давайте. Давайте. Держи. Ты молодец. Саламатсыздар урматтуу Автор ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Азыркы учурда Кыргызстандын ар бир жараны саясат менен ооруп турганда башка бир андан дагы чоң көйгөйлөр унутта калып бара жаткандай. Алардын бири мисалы 1996 жылдан 2019 жылга чейин ушул эң коркунучтуу деген илдет ВИЧке чалдыккандардын саны болуп көрбөгөндөй өскөн. Тактап айтсак 10 миңден ашуун адам ушул илдетке чалдыккан. Алардын 700дөн ашууну же болбосо 1000ге жакын адамдар булар жаш балдар болуп саналат. Көбүнчөсүн ушул ооруканадан жуккандар бар экен. Бул эмнеден кабар берет? Ушул социалдык, экономикалык абалы начар ушундай кедей өлкөлөрдө ВИЧ илдетине чалдыккандар калктын саламаттыгында эбегейсиз зыян тийгизип жатат. Ошондуктан бардыгыбыз саясат деп эле чуркап калбай ушундай көйгөйлүү маселелерге дагы көңүл бурушубуз абзел деп ойлоймун. Анын үстүнө Кыргызстанда ушул ВИЧке чалдыккандар бул өтө жат көрүнүш, өтө коркунучтуу, өтө мындай ачыкка чыкпаган нерсе катары сыпатталып келет. Биз болсо бүгүнкү экспериментибизде жөн гана ушул биздин жарандардын ВИЧке таасири кандай? Мына ушул биз социалдык эксперимент жасап көрөбүз. Коомдун реакциясын ушул нерсеге көз караш кандай билип көрөбүз. Анда биз менен болуңуздар. Кыргыз коомчулугуна бул нерсе. Давайте. Давайте. Держи. Ты молодец. У меня дочка сейчас год назад как-то работала в Саакашвили в Москве. Все замечательно. А сейчас через год у нее приступы. Ей тоже плохо. К сожалению. Жизнь разная. Спасибо. Спасибо вам. Ушул илдетке чалдыгып жашырынып жүргөндөр бар, психикалык доо кеткендер бар, өз жанын кыйгандар бар, ачыкка чыга албагандар толтура да. Ошого байланыштуу биз бул орунду алдын албасак, аңгалуу менен карап жаман көрүп өтүп аткандар да болуп. Көчөсүн түшүнгөн жаштар анан дагы бир нерсе бул орунду жуккузуп алгандар 17 жаштан 21 жашка чейинкилер экени ошол интернет барактарында, социалдык тармактарда ошол көп айтылып жатат. Орто мунда адамдар көбүнчө мындай жаман көргөндөй көз менен карап өтүп атышат да. Спасибо. Бириккен Улуттар уюмунун отчетуна караганда 2030 жылга чейин бул орунду жок кылабыз деген атайын программалар дагы бар. Көбүнчөсүн ушул Орто Азия өлкөлөрүндө бул оору көп жайылып жатканы айтылып жатат. Негизинен өнүккөн өлкөлөрдө муну алдын алуу жолдору көп. Алар деген ушул нерсе боюнча ачык сүйлөшөт, коомго ачык чыгышат, профилактикалык нерселерди. Спасибо.
профилактикалык нерселерди көп айтышат анан. Бул жакта ошо автоунаада кетип аткандар, коомдук транспорттагылар дагы карап машина менен сигнал берип колдоп жатышат. Спасибо, родной. Спасибо. Спасибо. Спасибо, братан. Издалека видно, как будто помогите, а тут обнимите. Да. Есть сообщество. Сообщество? Они помогают мне? Да? Обращать надо? Ну, я не знаю, как это бороться. Спасибо. Спасибо вам. Вы мне помогли. Түшүнгөн адамдар бар экен мындай. Бул оору аябай негизи. Кыргызстанда чындап эле бул аябай мындай жабык тема да. Таң калып карагандар, айдоочулар. Мен аркама өтүп алып, эмне кылат болдук дегенде. Карап атышат. Спасибо вам. Вы мне очень мне помогли. Спасибо. Көбүнчө элдер бири менен шыбырашып, эмнеге мынтип туруп алды деп өтүп атышканын байкоого болот да. Да бир жолу айта кетчү нерсе, бул ВИЧ жосо СПИД ушул инфекция Африка өлкөлөрүндө ошол саясий экономик социалдык абалы начар өлкөлөрдө кеңири тараганда, анан бул биздин менталитетте кыргыз коомчулугунда дагы ачыкка чыкпаган нерсе катары, жат көрүнүш катары кабылдашат. Элдин буга реакциясы да ошондой болуп жатат да, кара өтөт и алдыраак баргандан кийин анан бири менен сүйлөшүп мындай жат көрүнүш катары кабылдап жатышат да, и бул менен биз эмне калктын саламаттыгы, эгер ушул нерселер жаап жашырыла берсе, бул менен ооругандар там көбөйө берсе, биздин экономикабызга, социалдык турмушубузга дагы чоң зыянын тийгизет. Это что, прикол, да? Ошондо прикол дегендер да болот. Ушинтип прикол кылат деп ойлойсузбу сиз? Так? Я не пойму, да. Девкой был бы, обнял бы. Спасибо. Sen güç menen oruydun bu. Ооба. Niye getirdin? Ha?